Assalamu alaikum. Урматтуу жердештер, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, баягы эле баяк ойдон болуп калды. Келсин деген маселе коюпсуңар. Абдан кызык абал, анан балдар азыр келатып айтышып атат. Сүйлөгөн сөздөрүңүздү угабыз. Угуп атасыңарбы сүйлөгөн сөздөрүңүздү? Керек болсо жаттап алдык дейт. Жаттап алсаңар эмнеге чакырасыңар? Анан ошондой биринчиден мен да сиздер менен жолугушуп турганда абдан кубанычтамын. Өзү негизи бираз силер эле мага тултуйуп таарына бербей, мен да силерге таарынайын деген оюм бар эле. Таарыныкка толук укугум бар, акым бар. Аны өзүңүздөр билесиздер, эмне үчүн таарынат экенин. Эмне үчүн бираз нааразычылык бар биз тараптан, аны да билесиздер өзүңөр. Баардык ишти жасап коюп анан чыкпай отура берген ушундай бир жайыбыз бар. Дагы бир жолу ушул чакырганыңарга рахмат. Ансыз да эртең бизде расмий жолугушуу бар дегенде мен ойлодум, ошол жерден жолуксак керек десем, биздин балдар телефон чалып айтты. Бизди ал жерге чакырган жок. Баягы эле баягы ойдон чакырылган кишилер гана барат. Бизге эч ким кабар берген жок дегенден улам азыр эми сиздер менен мен өзүм жолугушайын анда деп келип отурабыз. Азыр эле биз мамлекеттик думадан чыктык. Аны көрүп атсаңар керек. Кандай маселелер болуп атат, эмне маселе болуп атат. Таарынычымды биринчи жакшы мындай кабарларды айткандан кийин айтайын. Ошондой кылалы. Эми башта биз көптөгөн жылдар бою ошол бир эле маселени коюп келатканбыз. Биздин азыркы түзүлгөн абалыбыз, кырдаалыбыз, биздин укугубуз, биз кандай шартта калдык деген маселелерди коюп келгенбиз. Бирок ошол жараткандын берген жардамы менен канчалык маселе чечилген сайын анын артынан башка маселе чыга берет экен. Бул түгөнбөгөн бир чоң маселе экен да. Бир маселе чечсең аркасынан 3 маселе андан оорураак болуп чыгып келет. Азыр сиздердин алдыңыздарга койгон маселе ар 3 сайын дарыгердик кароодон өтүү деген маселе. Менимче ар бирибиздин көкүрөгүбүздө үйгөн маселе ушул болсо керек. Биз бул маселени эртең менен жолугушканда мамлекеттик думанын төрагасы жана депутаттардын алдында да көтөрдүк. Түштөн кийин Совет Федерациянын жетекчилиги менен жолукканда дагы ушул маселени көтөрдүк. Азыр эле аябай катуу, эч кандай мындай бир протоколу жок сүйлөшүү болду. Тийиштүү комитеттин жетекчилери менен, мамлекеттик думанын депутаттары менен. Биз тараптан келген ар бир депутат, кандай фракция болбосун, кандай партиянын депутаты болбосун, баарыбыз бир гана маселени коюп аттык. Бул жерден биз бирбиз моштомдой түйүлгөн маселени бир коюп атабыз. Себеп эл бир, мамлекет бир. Саясий көз караштан көз карандысыз. Ар бириңиздердин тагдырыңыздар ошол бүгүнкү түзүлгөн сиздердин эң чоң маселе. Биздин депутаттарга да жиберип атасыздар. Ошо Сахаровда турган бүгүн 5000 канчанчы болуп кезекке турдум дегендер да бар. Барып жетишпей, үлгүрбөй кайра кайткандар да бар. Кабарыбыз бар. Аны көрүп атабыз. Андан сырткары эми ушул маселени тездетип чечүүнүн жолдору боюнча дагы койдук маселе. Бүгүн биздин делегация тарабынан бир маселе коюлду. Ушул нерселерди эгер Кыргызстандан келаткандай жасап койсок кандай болот деген. Мен таң калдым, бир маалымат ушундай кетти. Мамлекеттик думада Өзбекстан менен Тажикстан эки мамлекет ушундай жасап коюптур. Эмне үчүн биздин мамлекет жасаган эмес түшүнүңүз. Кудай буюрса, бүгүн эртең жогорку кеңеште ушул Россия Федерациясы менен достук тобу расмий түрдө бекитилет. Токтом менен бекитилиши керек. Ошол топтун жетекчилигине
менин талапкерлигим көрсөтүлгөн. Биз бүгүн Россия Федерациясынын Кыргызстан менен кызматташуу топтун жетекчиси баштагы Ярослав областынын губернатору Лисицын экен. Мен ал аксакал менен жолуктук. Бүгүн 2 жолу жолугуп, азыр жарым саат баштадагы ошо киши менен сүйлөшүп, мамлекеттик думадан чыгып эле саат 8-де күтүп аттылы дегендей болуп, бул жака жөнөтөбүз. Эми башта биз өкмөттөн талап кылып келген болсок, жогорку кеңештен талап кылып келген болсок, эми ошол талаптардын баарын өзүбүз түздөн-түз аткара турган жердебиз. Бул үчүн жаратканга чексиз шүгүр айтабыз. Ал мен дайым айтып жүрөм сиздерге, депутаттык мандат ал мансап эмес. Бул аябагандай жаман, оор жумуш. Көчөгө чыккандан безилдетип кое турган жумуш. Ар бир кабагы түшкөн кыргызды көрсөң эле, ошонун ушундай тагдырына сен күлөлүдөй болуп эле карап тургандар. Ар бириңердин көзүңөрдөн ушуну окуйм да мен. Мен эмне үчүн мынтип жүрөм дегендей суроону кое бересиңер. Ушундай өтө оор, татаал, кыйын көтөрүп жүрүшү оор. Мен депутат болгондо биринчи кезде бүтүн Кыргызстан өтүптүр дегенде дагы интервьюда айттым мен. Менде бир кубаныч, бир сезим жок деп. Тескерисинче оор сезимдер бар. Мына ушул үмүт акталабы экен деген, үмүт акталганга күчүбүз жетеби экен, ден соолугубуз мүмкүнчүлүк береби экен деген ой менен жүрөбүз. Кудай буйрса, жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүп айта алдык. Ар бир айтып аткан сунуштарыбызды өтө коюу менен жазып отурушту. Эми кеп ошол кызматташуу топтун ортосунда, анан тийиштүү комитеттердин ортосунда калды. Бизге эки жагынан тең пайдалуу, себеби мен дал ушул комитетке жазылганмын. Эл аралык мамиле, коопсуздук, коргонуу жана миграция боюнча маселелер деп атайын ушул комитетке жазылганмын. Эмне үчүн моундой сиздер менен көзмө-көз жолугушуп, сүйлөшүп, күчүмдүн жетишинче, алымдын жетишинче сиздердин алдыңыздардагы маселелерди чечиш үчүн. Шайлоого барбасаңыздар дагы, таарынсам дагы, көңүлүм аябай каттуу ренжисе дагы, баары бир каргада баласын аппагым дейт дегенде, кирпиде баласын жумшагым дейт дегенде, жоопкерчиликти сезбесеңер дагы, силерге баары бир болсо дагы, Кыргызстан томолонуп кетсе дагы, мага баары бир десеңер дагы, ошого карабастан ушундай сезимдер менен ушул комитетке жазылганбыз. Миграция деген сөздү сөзсүз түрдө киргизүү керек деп маселе коюп олтуруп, ушул миграция деген сөздү киргизип, ушу комитетке сиздердин маселеңиздерди коюп туруу үчүн аны угуп аттыңар өзүңөр, көрүп аттыңар. Миграция деген, маданият деген, эмгек деген сөздөр такыр унутулуп бараткан экен да бул парламент. Кече төгөрөк стол болгондо уктуңуздарбы, кээ бир кишилер айтпады, бизди бул жака чакырмак турсун, унутуп деле калдык эле мындай жыйындарды деген. Биздин жумушту баштаганыбызга толук эмес 1,5 ай болуп атса дагы, бир топ жылыш өзгөрүштөрдү жасаганга аракет жасап атабыз. Саныбыз аз, Кудай буйрса сапат менен иштейбиз деген оюбуз бар. Эмне үчүн саныбыз аз? Мен силерден сурагым келет. Силерден сурагым келет. Силердин жообуңарды да билем. Башка аргам жок. Мага башка элди эч ким бербейт. Ушул жоопкерчиликти сиздер дагы сезет болдуңуздарбы экен деп кыйналам. Ойлонот болдуңуздарбы экен деп. Ушунчалык таң калыштуу кызык окуя болду. Каттоодон өткүлө деп аябай безилдеп отуруп, эгер телефондон эле өткөрүп кое турган болсоңор, биз оодарып салмакпыз дедиңер, жакшы жаман көрүнүп отуруп, ошого да жетиштик. Баары бир жасаган жоксуңар. Ошон үчүн сиздер менен жолугушуунун кажети барбы же жокпу деген суроо да туулуп калып атат менде. Пайдасы жок экен го деген. Баары бир ушундай экен го деген ой келет экен туугандар. Келбей койбойт экен. Бир айтасың, 2 айтасың, 3 айтасың, 5 айтасың, 10 айтасың, акырында
чарчатып коет экенсиңер. Ушуну сезебизби өзүбүз бир аз? Байкайбызбы ушундайбыз деп эле? Сезебиз. Байкайбызбы ушу? Жерде отургандар байкайт. Башкалар биздин кулагынан чыга албайт азыр. Ушундай экенбиз, тилекке каршы. Мен айттым эле ошол убактылуу сыртта жүрүп сиздер менен чогуу нан таап жеп, сиздер көргөн күндү көрүп жүргөндөрдөн экөөнү көрсөттүңүздөр. Экөө эмес, Москва шаарында эле иштеп аткан кыргыздар керек болсо 5өөнү алып барып кое турган мүмкүнчүлүгүңөр бар эле. Аны жасаган жоксуңар. Ушундан кийин кишинин сүйлөгүсү деле келбей калат экен. Айткысы деле келбей калат экен. Мына караңыздарчы. Өзүңөр көрсөттүңөр. Ошо эки жигит, бир жигитти, бир кызды алып барып бериңиз дедиңиздер. Аксакал эжекелер айтты. Алып барып тарбиялаңыз деди. Макул деп койду, карады. Бирок жыйынтыгы биз күткөндөй болгон жок. Анан кайра эле таштатсаңар мага тие берет экен баары бир. Баягы сезим жон койбойт экен. Келишке туура келет экен, жолугушка туура келет экен. Мен жана айттым, кирпи да баласын жумшагым дейт экен деп. Сиздердин ушул жакта жүрүп атканда ар бир кыйынчылыгыңыздар биздин жүрөк аркылуу өтөт. Мүмкүн ушинтип отуруп жаман үйрөтүп алдым. Баары бир жасайт да каяка бармак эле дейсиң. Ушундайбы? Ушундай сезимдер дагы бар да. Аранчанын чайым жок деп эле. Мына ушул маселени коюп атабыз. Экинчиден, ушул Россиянын миграция саясатын жүргүзө турган борборду Бишкекке ачуу сунушун киргиздикпиз. Ошол жерден бул жака келем деп, эми кетпе деген менен кете берет экенсиңер. Бул оор маселе. Эгер мен чын инсан катары менден сураса, сиздердин бир кадам чыгарбай коймокмун. Ал жерде ачкадан эч ким калган жок. Ачкадан каза болду деген угуп аткан жоксуңар. Качып эле туруп алдык көпчүлүгүбүз, качып эле турабыз ушу. Мен чыгарбай коймокмун чындыгында. Себеп, мен өткөндө бир мисал келтирип айттым эле, могу бөтөлкөдөгү суу бошосо, мунун ордуна башка нерсе куюлат деп. Бул мыйзам ушундай. Натыйжада Кыргызстанда чек арада эмне болуп атканын көрүп атасыңар. Кайран ушу сөз мен ушуну да айткым келбеди эле, бирок айтышка мажбур болуп атат. Эми мүмкүн бир жакшылык нерсе менен деп отуруп, бир зыян келтирип коюшубуз да мүмкүн. Мына ушундай миграция боюнча саясат жүргүзө турган бир борборду ачып берсеңер Кыргызстанда кандай болот деген сунушту киргиздикпиз. Бардык маселени ошол жерден жасаса, документтерин да ошол жерден жасаса, анан орусча канчалык деңгээлде билиш керек экенин да ошол жерден окутса, билбейм. Бул жакшылыкка алып келбейт, бирок билбейм. Үчүнчү маселени коюп атабыз. Мына кара тизмеге түшкөндөрдүн бүт баарын кара тизмеден чыгаруу деген. Бул дагы оор маселе. Өтө оор маселе. Биздин алдыбызга таштап коюп атат, эмне болгондугу үчүн кара тизмеге түшөт дегенде. Анан карап отуруп өзүң деле уялып кетесиң, сурангандан деген бас. Ошондуктан туугандар туура чечим чыгаралы дагы. Биринчи кезекте маселе өзүбүздө экен. Маселенин баары өзүбүздө экен. Өзүбүз оңолмоюнча бизге эч ким жакшы мамиле жасабайт экен. Биз жакшы көрүп башкалардан сылай берет экенбиз. Арт жагын карасак, какако экен да. Муну да моюнубузга алып коюшубуз керек экен. Эми жанагы пресса бар жерде бул боюнча сөз болбойт дагы, анан алар чыгып кеткенден кийин, анан өзүбүзчө калгандан кийин ошол мамлекеттик думанын депутаттары деле көрсөтүп атат, бизге айтып атат. Эмне маселелер бар экендиги. Бир сөз менен айтканда, буюрса, баары бир биз жеңилдетүү жагын карай беребиз. Айта беребиз, дей беребиз. Бирок сиздерден дагы ушундай бир жоопкерчиликтүү мамилени күтөбүз туугандар.
биз дагы жоопкерчиликтүү бололу деген аракетти жасашыбыз керек экен. Мына Россия Федерациясы менен макулдашып, биздин Кыргызстандын аймагында 9 мектепти ачуу жөнүндө сөз болуп атат. 9 мектеп Россия Федерациясынын каражаты менен курулуп, ошол орус тилинде жүргүзүлүүчү, сабактар жүргүзүлүүчү мектептерди ачуу боюнча. Бир жагынан карап отурсаң жакшыдай, экинчи жагынан карап отурсаң, биз өзүбүз өз эркибиз менен мени даярдагыла, мен силерге барып жалданып иштегенге даярмын деген гана жумушчуларды тарбиялап калабызбы деп ой кеткенде ичимден кан өтөт. Биз билбей атабыз түпкү жагын. Биз айтып атабыз, мугалимдерди биз жака жиберип окутканга деп. Мына азыр мамлекеттик думада да ушул маселе көтөрүлдү. Совет Федерацияда дагы анын төрайымы Валентина Ивановна ошол маселени айтты. Биз демилге ошо кишиники экен, Матвиенконук экен. Ошол Кыргызстанга жалгыз эле орус тилин мугалимин эмес, башка сабактарды дагы орусча өтө турган мугалимдерди жиберсек, эгерде сиздер тарап даяр болсо, тек гана жолун гана төлөп, анан барганда жашай турган жерин камсыз кылып берсеңер, айлыгын бул жерден төлөп турабыз. Анан барып сиздердин балдарыңыздарды окутса деген сунушун айтты. Бир жагы керек, экинчи жагына жанагы мен айткан. Билбейм кандай деп түшүндүрүшүм керек, кандай деп айтышым керек. Бул кубана турган жагдайбы, же өкүнө турган жагдайбы, аны эгерде биз өзүбүздүн балдарды өзүбүз окутканга чамабыз келбей калган улут болсок, анда кандай улутпуз да, кандай өлкөбүз. Кандай дейсиңер, аны билбейм. Мен конкреттүү суроолор болсо, суроолорго гана жооп бергенге аракет кылайын. Себеп маселе өтө көп. Сиздер эмнени уккуңуздар келет, кайсы маселе, кайсы суроолорго жооп алгыңыздар келет. Кош жарандуулук боюнча биз шайлоонун алдында бүтүн Кыргызстан бул маселени айтканбыз, көтөргөнбүз. Соңку маалыматтарга ылайык 1.200.000 кыргыз сыртка чыгып кетти. Эми элестеткиле. Чыкылдап кое бересиңер, туманда калп эле чыкылдап кое бересиңер. Уйку дагы бекем, курсак дагы жакшы, иштей дагы жаман эмес. Калп эле чык деп коюп, ушундай да болобу деп. Ошонун бири сиз. Эмнеге чыкылдайбыз? Ошонун бири сиз. Бул оор жагдай, кыйын жагдай. Башка мамлекеттерди карасаңар, өз мамлекетине киши тартып атат. Кишилерди чакырып, ошолорду кызыктырып, жарандардын санын көбөйтүп атат. Биз сиздер койгон маселе боюнча тескерисинче сыртка чыгып кетүүгө шарт түзгүлө деп атасыңар. Ошого ким күнөөлүү? Мен күнөөлүү. Сиз эмеспи? Мен күнөөлүү. Ошол ушул эле суроону берип, ким күнөөлүү деп коет. Мен сөзсүз түрдө мен. Кыргызстанда кар жаабай калды быйыл, ага да мен күнөөлүү. Кургакчылык болуп атат, мен күнөөлүүмүн. Электр энергиясы жетишпей атат, мен күнөөлүүмүн. Сөзсүз түрдө могул жерде отурганыбыздын эч кимибиздин күнөөбүз жок. Мен дайым көтөрүп келгем, мен мойнума алып келгем. Ким күнөөлүү деп суроо берип коет. Кандай деп жооп береримди да билбейм мен. Чындыгында айтайын, кандай деп жооп береримди билбейм. Биз эмнеге сыртка чыгып кетүүгө кишилерди даярдап калдык? Ата энеси ушундай тарбиялап калды да, 10 класста аман эсенинде бүткөн болсоң кетесиң. Ушундайбы идеология азыр? Оорбу? Оор, мүмкүн ушул мен айтып аткан сөздөрүн бир канча жылдардан кийин ар бир кыргыздын көзүнөн жаш куюлуп отуруп угаар ушул сөздөрдү. Кийин. Азыр түшүнбөй атат. Мен бир мисал келтирип айттым өткөндө, Ош шаарына барасыздарбы, Бишкек шаарына барасыздарбы, курулуштардын бүтүндөй карап көрсөңөр 95% башка жактан келген жигиттер иштеп атат. 95%. Анан мага келсе ким күнөөлүү деп суроо берип. Эмне биздин жигиттер ошону кура албайбы?
Ошол иштеп таап аткан акчаны биздин жигиттер таба албайбы? Эмне болду? Караңыздар, 95% башка жакта. Ошол заманбап курулуп аткан үйлөрдүн баарын жасалгалап кештелеп аткандардын 100% башка жакта. А биздин балдар кайда жүрөт? Биздин кыздар кайда жүрөт? Бияқта жүрөт. Эмнеге? Ушул жагат кыргызга. Ал жакта. Бул маселени кандай чечишке дагы менин акылым жетпейт. Көп нерсеге жетет, бирок ушуга жетпейт. Калып ошол жакта иште десем, сага душман катарында карайт коебуз. Мен кетишим керек дейт. Эми билбейм, жигиттер, кыздар. Мен бул багытта, бул темада көп эле сүйлөдүм эле, азыр дагы кезектеги сүйлөп атам. Билердин ичинден жыйынтык чыкпасын билем. Бирок жыйынтык чыкпаса да айтып койгонго мажбур болуп атам. Милдеттүү болуп атам. Төртүнчү маселебиз, жана сиз айтып аткан кош жарандык дегенди, бул заматта эле чечиле кете турган маселе эмес, ушунун процедурасын баштайлы деген сунушту айтып атам. Мен билем, бул менин умутума орду толгу соккурат билем. Каттуу соккурат. Эмне үчүн? Сырткы кебете келбетиңер кыргыз болгон менен ички жан дүйнөңөрдөн жыты да калбайт. Улут катары жыты да калбайт. Кайшылык коебуздар. Мына биздин чек аралаш жерде жашап аткан же башка өлкөдө жашап аткан биздин кандаштарды барып карасаңар, тилимиз кебетеси да кеткен. Мына ошондуктан дагы бир 20 жыл айланат, 30 жыл айланат. Мен улуттук кызыл китепке киргизүү жөнүндө сунуш киргизүүгө милдеттүү болуп калабыз. Бул чыныгы кыргыз экен, ушуну кызыл китепке киргизели деп. Индейстердей болуп. А биздин оома, биздин жетелеме, калктын психологиясына бул турган эле иш. Кандай дейсиздер, эжекелер айтылачы өзүнө? Я? Ошондой беле? Биз кандай кылып улуттук ар намысты, улуттук бир кандайдыр бир кадыр баркты көтөрөбүз деген ой, андан кийин ишке ашырыштын кажети жок болуп калат. Мен ушундай деп корком, мисалы. Менин ой толгоом ушундай. Ой жүгүртүүм ушундай. Сиздердики кандай билбейм. Себеби мен көзүм менен көрүп турам, ошо 5 жыл, 10 жыл аралыгында кандай өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Көрүп атасыздарбы, мындан бир ай башта эле бүгүн Россия Федерациясы менен Украинанын ортосундагы абал ушул деңгээлге чейин жетет десе ким ишенет эле? Жетти, бүгүн көрүп атасыңар, эмне башталып аткан. А мен дагы өзүмдүн улутумду, келечегин карап отурам. Кандай болуп калар экен мен билбейм. Мен айтып атам го, жанагы сыртқы формабыз калып калышы мүмкүн. Ички дүйнөбүз түп өзгөрөт. Өткөндө жогорку кеңеште бир мисал келтирип атып айттым. Муну ушул Жалал-Абад суусу экен, Жалал-Абад суусу деп бөтөлкөсү ушу Жалал-Абад суусу да, мунун суусун төгүп салып туруп эле. Мунун ичине кандай сууну куйсаң куюп кое бер да, керекпи Москва рекадан сууну алып келип коюп койсоң, бирок бул Жалал-Абад болбойт да. Мен да ошентип корком, садакаларым, мен улутумдан корком. Кебетен кыргыз болуп калат да, ой жүгүртүүң, санаа сезимиң, кадыр бар ички жан дүйнөң, нарк насилиң улуттан бир тамчы калабы калбайбы, мен ишене албайм ошого. Бүгүн эле ишене албайм. Бүгүн кийген кийимибизден, жүргөн жүрмүшүбүздөн, сүйлөгөн сөздөрүбүздөн, жеп аткан тамак ашыбыздан, бири-бирибизге жасаган мамилебизден мен мисалы таанышым өтө оор да, кыйын да. Бул сөздөр катуураак тийиши мүмкүн, бирок мындай бир вакцинация деле алып атпайсыңар, мен ушундай бир вирустан биздин улуттун жоголуп кетүүгө каршы болгон вакцина болуп бергенге дагы макулмун, даярмын. Оор болсо да, ачуу болсо да ушуну айтышым керек. Ошондуктан кош жарандуулук дегенди биз көтөргөнбүз. Эмне себептен? Баягы биздин ушул жакта жүрүп иштеп аткан азаматтарыбыз менчик ээсине ээ боло албайт да. Келе калып эле жана паспорт ала калгандар көп го. А эми барып өз тууган жериңде менчикке ээ боло албайсың азыр. Ошол
укугуң жок. Ал жагынан да мындай кылып безилтесиздер. Бир жагынан башкача кылып безилтесиздер. Мен орто жолдон эгерде кимдир бирөө ошонун чыгуу жолун мага таап берсе, мен ошол кишиге демилге көтөрөт элем. Ошол Кыргызстанда эң баалуу сыйлык берүү үчүн. Таап бербейчи мага, таап аласыңарбы? Ортосун таап аласыздарбы ушуну? Улуттуулук катарында сактап калса болуп, бирок ошол учурда сиздердин жүрөгүңүздөрдөгү каалоону аткаруу. Ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Барбы ушунун жолу? Жок. Кандай бар? Айткыла, сунуштагыла. Кош жарандуулукту мен бир тарабын айтканмын да, биз Россиянын жарандары Кыргызстандын барып алышты оңойлотуш жагын айтып атам. Наоборот, алар бул жака келип алышты эмес. Анын кандай эмасы бар? Азыр сен келип эле арыз жазсаңар жарандыкты алып атпайсыңарбы? Жок, азыр көптөгөн жылдарда анан мындай көп ортодо бир маселелер чыгып, мурдагыдай болбой калды. Биз барып Кыргызстандын жаранын алган оңойлук болуш керек бизге. Биз ошону өткөндө мыйзам карап атканда мен сунуштадым, жанагы этникалык дегенди киргизип коюп, биз этникалык дегенди киргизбешибиз керек. Ал маселе болбош керек. Ал маселе болбош керек. Себеп аны ким ар кандайча түшүнөт экен, жок. Этникалык деген сөздү мына Тажикстандан, Өзбекстандан, башка жактардан көчүп келгендер өздөрүнө менчиктеп алып турдагы. Андай дебесең таарынат экен. Мына биздин түшүнүк кайсы деңгээлге чейин жеткен. Бизде этникалык деген болбойт. Этникалык деп мына сиздерди Москвада айтса болот. Сиздерди Казакстанда айтса болот. Сиздерди бөтөн өлкөдө айтса болот. Анан сиздер кыргыздар өзүңөр Кыргызстандан этникалык кыргыз болосуңар. Андай болуш мүмкүн эмес десек, түшүнбөгөндөр айтат экен, Модумаров этникалыктарга каршы экен. Жок, садакалар. Тескерисинче айтып атат. Билбейм, мен эгер конкреттүү суроо берсеңиздер, мен ошол суроолорго жооп берейин. Бир нерсени эсиңерге салып койгула. Ачуураак болсо мен кечирим сурайм. Дайым эле мен менен жолукканда ушундай эле жоопторду угуп жүрөсүздөр. Эми мен жогорку кеңешке барганда айтпай турайынчы мактап. Кимде суроо бар?